Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Биз бүгүн силер менен кайрадан кыргыз тили жана адабияты сабагын өтөбүз. Мен силерге өзүмдү тааныштыра кетсем, Сүлүктүү шаарындагы жалпы билим берүүчү номер 2 Токтогул атындагы техникалык лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Азимова Орозгүл Ахматовна. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы буга чейинки сабактарыбыз сыяктуу ийгиликтүү жана жемиштүү өтөт деп ишенемин. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабыз Чыңгыз Айтматов Саманчынын жолу чыгармасынын 4-бөлүмүнө токтолмокчубуз. Бүгүнкү сабактан кандай билимдерге жана билгичтиктерге ээ болобуз? Демек, 4-бөлүмдөгү окуялар менен таанышуу аркылуу Жайнактын, Толгонайдын образын ачып бере алууга үйрөнөбүз. Согуштун кесепеттерин, инсан тагдырына тийгизген таасирин түшүнөсүңөр. Биримдиктин зор мааниге ээ экендигин түшүнүп жетишебиз. Андан сырткары логикалык жана сынчыл ойлоо жөндөмдүүлүгүңөр артат. Өз оюңарды көркөм так айтып, сөз байлыгыңар өсөт. Мындан сырткары мекен кызыкчылыгын өз кызыкчылыгыңардан өйдө коюуну үйрөнүп, атуулдук сезимиңер ойгонот деп ишенем. Эр-жигиттер аскерден качпоого, өз жерин коргоого тарбияланып, ар кандай мезгилде чыдамдуу болуунун артыкчылыгын билесиңер. Албетте, мындай максатка жетүү үчүн бир нече иш-аракеттерди аткаруубуз керек. Демек, бул максаттарга жетүү үчүн биз эмнелерди кылабыз? Биринчиден, эпизоддук окуяларды таанышып, образдарды ачып бере алсак. Толгонайдын тагдыры аркылуу согуш кесепеттери инсан тагдырына тийгизген таасирин түшүнсөк жана окуялардын жүрүшүндө элдин ынтымагы, биримдигинин күчү канчалык экендигин билсек. Эгерде берилген бөлүмдөрдөгү окуяларды талкуулап, өз оюңарды көркөм так берип, каармандарга карата өз көз карашыңарды, өз позицияңарды коргой алсаңар, каармандардын образдарынан таасирленип, чыгармада берилген каармандардын иш-аракеттеринен мекенди сүйүүгө, атуулдук сезимдериңер ойгонсо. Ар кандай мезгилде бирин-бири колдоп, бирине-бири күч берүүнүн маанилүүлүгүн түшүнсөңөр, бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп ойлойбуз. Ал эми максатка жетүү үчүн мен силерге элдик педагогикага негизделген алтын эрежелерди сунуштаймын. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт кыргыз элинде. Демек, биз бүгүнкү сабакта ойноп эмес, ойлонуп сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Суу атасы булак, сөз атасы кулак дейт. Бүгүнкү сабакта балдар конт коюп кулак салабыз. Билимдүү гана эмес, аны колдоно билүү керек дейт. Бүгүнкү алган билимиңерди турмуш тажрыйбаңарда колдонгонго аракет жасагыла. Кыймылдаган кырашат, жалкоолукту четке сүрүп, убакытты туура пайдаланганга үйрөнөбүз. Көрө-көрө көсөң бол, сүйлөй-сүйлөй чечен бол дейт. Бүгүнкү сабакта сөз байлыгыбызды ашырганга аракет жасап, активдүү катышкан окуучулардын катарын толуктайсыңар деп ишенемин. Анда эмесе, балдар, биз жаңы темага киришерден алдын буга чейинки өтүлгөн темаларга бир сыйра кайрыла кетсек. Биз Чыңгыз Айтматов аалам адамы деп айтып жүрөбүз. Чыңгыз Айтматов жеке эле кыргыз кыйрына таанылбастан бүтүндөй ааламды багынткан адам катары билебиз. Жана бул инсанды кыргыз атуулу билбей калса уят болорун эскерткенбиз. Ошондой болсо дагы бир сыйра Төрөкуловичтин өмүр баянына токтолуп өтүүнү туура көрүп турамын. Чыңгыз Төрөкулович Таластын Шекер айылында туулуп өскөн. Мына ошол жерде тарбияланган. Балалык кези согуш мезгилине туш келген. Атасынан жаш кезинде айрылган. Апасы татар кызы болгондугуна карабастан мыкты кыргыз чыгаан уулун тарбиялап берген. Ал эми Айтматовдун үй бүлөсү жөнүндө эмне айтканбыз? Төрөкул Айтматов кыргыздын чыгаан инсандарынан болгон. Ошого карабастан 1938-жылы жазыксыз жерден караланып, репрессияга кеткен. Ал эми апасы Нагима Хамзаевна татар кызы болуп, ал билимдүү, акылдуу жана ошондой эле
ошондой эле өзүңөр билгендей Айтматовдун мыкты тарбиячысы болгон деп да айтуубузга толук негиз бар. Андан сырткары биз силер менен Айтматовдун сыйлыктары жана наамдары жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ошондой эле Айтматов жөнүндө сөз болгондо биз сөзсүз түрдө анын кыргыз киносундагы каармандарына баш бакпай кое албайбыз. Айтматовдун ар бир каарманы биз билгендей кыргыз киносунда көптөгөн орундарда чоң орунду ээлеп турганын баса белгилеп кетели. 1965-жылы алгачкы кинотасмасы «Биринчи мугалим» чыгармасынын негизинде тартылган. Кинотасма режиссеру Кончаловский тарабынан тартылган. Ал эми андан кийин 1967-жылы «Саманчынын жолу» Геннадий Базаров тарабынан тартылып, Бакен Кыдыкеева биздин сүйүктүү Толгонайдын образын мыкты деңгээлде ачып берген актриса катары тааныйбыз. Ал эми 68-жылы «Жоргонун жүрүшү» фильми, андан кийин ушул эле кинотасма Гүлсарат чыгармасынын негизинде Гүлсарат кинотасмасы тартылган. Ал эми 1975-жылы Кызыл алма Төлөм Шокеевдин режиссерлугу астында тартылса, 77-жылы Ак кеме кинофильми биздин сүйүктүү каарманыбыз Нургазын көрүүгө болот. 1985-88 жылдары Махаббат дастаны жана Ак баранын көз жашы Доронбек Садырбаевдин режиссерлугу астында тартылган. Андан кийин 1989-жылы Фудзиямадагы Кадыр түн кинофильмин көргөн болсок, ал эми 1991-жылы Маңкурт кинотасмасын көгүлдүр экрандардан көрүүгө жетишкенбиз. Аткан таңдын батышы бар дегендей, кыргыз элинин чыгаан уулу 2008-жылы 10-июнда Германиянын Нюрнберг шаарында узакка созулган оорунун негизинде каза болгон. Бирок ошого карабастан маркумдун сөөгү Кыргызстанга алып келинип, Чүй облусундагы Аламудин районуна караштуу Чоң Таш айылындагы Ата-бейит мемориалдык комплексине коюлган. Балдар, биз силер менен Айтматовдун өмүр баянындагы бир жолу эсибизге салып алдык. Ал эми өтүлгөн тема боюнча сүйлөшө турган болсок, биз Толгонай жөнүндө, Майсалбек жөнүндө, Касым, Субанкул жөнүндө Саманчынын жолу чыгармасынан таанышканбыз жана Саманчынын жолунун 1, 2 жана 3 бөлүмдөрүнө токтолгонбуз. Үйгө тапшырма эмне берилди эле жана биз чыгарманын кайсы жеринен токтолгондугубузду дагы бир жолу эсибизге салуу үчүн мен силерден Саманчынын жолу чыгармасынын 3 бөлүмүнө тиешелүү үзүндү коюп берейин. Мына ушул жерден элестүү жана көркөм эсибизге салып алалы. Бежим вперед, родные! Суванкулу Масалбека у вас нет! Масалбек! Где же он может быть? Масалбек! Родные мои! Суванкулова здесь нет! Его зовут Масалбек! 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 Где же? Сыночек! Масалбек! Масалбек! Мама! Сынок! Мына өзүбүз көрүп тургандай, чыгарманын Майсалбекти күтүү деп аталган бөлүмүнө келип токтолгонбуз жана мына ушул жерден биз китепке кайрылып чыгарманын
үзүндү окуп берейин силерге, эсиңерге келиш үчүн. Колуна желекче кармаган кандайдыр бир темир жолчу келип, токтобойт, токтобойт деп колун шилтеп, бизди көкүрөккө түрткүлөп, темир жолдон четтете берди эле ошол учурда «Апа, Алиман!» деген кыйкырык жаныбыздан угула түштү. «Майсалбек!» деп кыйкырганымды бир билем. Ошол чагылгандай окумда Майсалбектин өңү түсүн бир даана көрүндү. Шинелинин этектери шамалга чамынып, чач желпинип, жүзүндө, көзүндө өкүнүч да, сүйүнүч да, учурашуу да, коштошуу да, арылдаган шамал, анын кыйкырылган жуба качып. Майсалбектин ушул түрүнөн көз айырбай, ал алыстаган сайын поезд менен кошо жарышып, эшелондун эң арткы вагону жанымдан өтө бергенче артынан дагы жүгүрө түшүп, жүз төмөнүмдөн жыгылдым. Ай ошондо боздогонум-ай, какшаганым-ай, ок жааган майданга кетип бара жаткан уулумдун ордуна темир жолду кучактап, коштошуп жаттым. Азыр да кээде ошол эшелон кулагымды тундуруп, куйрук кулаш эки паровоз алып учкан вагондор мээримди как жарып өткөнсүйт. Артымдан ошондо шолоктоп ыйлап Алиман жетип келип, анын соңунан дагы бир темир жолчу орус аял да өзүнчө бышыктап жаткан жеримден өйдө тургузушуп, темир жолдон четке чыгарышты. Алиман мени колтуктап келе жатып, ошондо колума аскер тумагын карматты. «Мээне, мугалим бала таштап кетти», — деди ал. «Көрсө Майсалбегим аны мага таштап кеткен турбайбы?» Балдар, эсиңерде болсо, үйгө тапшырма катары мен силерге андан ары Майсалбектин тагдыры кандай болот, өзүңөрдүн вариантыңар менен чыгарманын андан ары улап жазгыла деген тапшырма берилген. Мына ушул тапшырма боюнча силерден келген жооптордун бир нечесин мен силерге өзүңөргө сунуштаймын, өзүңөр баалап коесуңар. Анда төмөнкү варианттар мага үй тапшырма катары жооп катары келди. Майсалбек согуштан жеңиш менен кайра келет. Ал эл жерине кызмат кылып, өз сүйгөн кесиби мугалимдик менен алектенип, мыкты окуучуларды тарбиялайт. Ошол станциядан көргөн боюнча толгонай уулун экинчи көрбөйт. Ал согушка баатырларча курман болуп, биздин азыркы тынч жашообуз үчүн өмүрү менен кош айтышат. Согуш аяктайт, биздин эл жеңишке жетишет. Бирок Майсалбектен кара кагаз келбейт. Ал дайынсыз жоголот. Тынчтык заман орногондон соң СССРдин кайсы бир буруундагы госпиталдан аман-соо экендиги тууралуу кат келет. Майсалбек каза болот жана ал биздин азыркы бейпил жашообузду куруучулардын бири. Мен улуу согуш ардагерлерине таазим этем. Сиздердин эрдиктериңиздерди унутпайбыз, деген варианттагы жыйынтыктар жана Майсалбектин тагдыры жөнүндөгү ой пикирлер келген. Азаматсыңар деймин, мындан ары дагы мына ушундай чыгармачылык ой жүгүртүүңөрдөн тайбагыла. Ал эми биз бүгүнкү 4-чү бөлүмгө киришебиз. Демек, Саманчынын жолунун 4-чү бөлүмү кандай окуяларга багытталат? Биз бул боюнча кайрадан Саманчынын жолу чыгармасынын кинотасмадан үзүндү көрүп, кайсыл окуялар камтылганын билип алабыз. Слезай, Долгонай, слезай. Что тут случилось? Скажите, что вы здесь стоите? Что случилось? Долгонай, крепись, родная. Убили Касыма и Суванку. Мой сын Суванку! Мой муж! Мой Касыма! Как дальше без них жить? Как жить? Скажите! Я не хочу жить! Я не хочу жить! Нет! Спокойно! Я не хочу без них жить! Не хочу жить!
плачешь? И брата тебе не жалко? Жайнак, стой! Куда ты? Куда ты бежишь? Жайнак! Жайнак, стой! Подожди, Жайнак! Ты что, Жайнак? Жайнак! Остановись, Жайнак! Мама! Мамочка, что с тобой? Что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Ты говоришь неправду. Что-то случилось. Он убежал. Убежал на фронт. Кто? Жайнак. Глупый мальчишка. Ему и 18 нет. Ушел, ни слова матери не сказал. Сынок мой, мальчик мой, как ты мог бросить свою мать? Как ты мог уйти? Почему ты мне не сказал? Почему ты не простился? Ведь я же твоя мать, Жайнак. Как ты мог так уйти, мальчик мой? Я проклинаю войну. Проклинаю! Мама, не надо! Будь проклята война! Мамочка, я проклинаю тех, кто тебя начал! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Мынакей балдар, өзүңөр көрүп тургандай, чыгарманын 4-бөлүмүндө биз Субанкул менен Касымдан келген кара кагазды жана Жайнактын өз каалоосу менен согушка кеткендиги жөнүндө кабардар болот экенбиз. Анда эмесе келгиле адабият китебиңерди алып 4-бөлүмдөн үзүндү карап көрөлү. Кыш аягына жакын Жайнактын өзү теңдүү балдар менен кошо военкоматка чакыра баштаганынан аларды анчейин аскерге машыктырып жүргөн экен деген. Аны аскерге алат деген ой жок. 2 жолу районго барып 10 чакты күндөн ойноп келип, 3-чү жолкусунда бир күн өтүп, эртеси эле Жайнак кайра үйгө келип калды. Сен эмне бошотуп коюштубу? Тез эле келип калдың десем, жок апа, эртең районго кайра кетем. Военкомат бир күнгө уруксат берди деп койду. Ошондой эле байкасам болмок экен. Алда кайда узакка кетүүгө камынгандай, Жайнак ал күнү көп иштерди бүтүрүп жатты. Көрсө, анысы жөн эмес экен. Жайнагым өз ыктыяры менен согушка кетпедиби? Аны биз Жайнак жөнөп кеткенден кийин билип жүрбөйбүзбү? Станциядан араба айдаган айылдашынан кат берип жибериптир. Ал да курган: ай, байкуш балам ай. Чын айтып коштошуп эле кетсе, ыйлап сыктасам да эптеп түшүнөт элем го. Бир билгеним, Жайнагым согушту сүйүп кызыгып кеткен жок. Ал аны жек көргөндүгү үчүн, согуштун элге тийгизген сапкысын жанына батканы үчүн курал кармап кармашканы кетти. Атасы, 2 бир тууганы эл деп кармашта жүрсө, анын жаны алардан артык бекен. Ал деле намыска туулган жигит эмес беле? Ооба, Жайнак так ошол үчүн, согушту жек көргөн үчүн кеткенине көзүм жетип эле турат. Жалгыз Жайнак фронтко барганда кайтып кыйратып деле жибербейт болчу. Бирок минтип айтыш да туура эмес. Жайнакка окшогондор кошулар, 100 кошулар, 1000 кошулар. Ошентип барып күч болот, ошентип барып көл болот, ошентип барып тоо болот. Жайнагым, кенжем, тамаша көйүм, шайырым, ырчым, солкулдаган боз балам. Сен эмне үчүн айтпай кеткениңди билбейт дейсиңби? Сен балалык кылып, согуш эмне экенин, өлүм эмне экенин түшүнбөй кете берди деп ойлойт дейсиңби? Балдар, бул согушка жиберген 3 уулун катары менен жиберген эненин армандуу монологу деп билели. Айткылачы, Жайнактын тагдыры кандай болот? Мындан ары эмне үчүн Жайнак апасы менен коштошпой кетти? Мына ушулар боюнча биз мындан ары талкуу жүргүзөбүз. Жана биз буга чейинки бөлүмдөрдө Майсалбекти тааныган болсок, ал эми бул бөлүмдө биз Жайнакты тааныйт экенбиз. Келгиле мына ушул 2 каарманга Вендин диаграммасы аркылуу анализ жүргүзүп көрөлү. Жайнак намыскөй, кайраттуу, чечкиндүү жана жоопкерчиликтүү. Майсалбек боорукер, эмгекчил, кыялкеч жана максаттуу жигит. Ал эми ал экөөнүн окшоштугу мекенчилдиги, ар намыска туулган жигит экендиги, эл жерин сүйгөн патриот инсандар экендиги бириктирет. Согушту жек көргөндүгү,
эл жердин эркиндиги үчүн күрөшкөндүгү алардын окшош жана бириктирип турган сапаты деп билели. Катары менен 3 баласын согушка жиберген эне, кандай аял? Толгонайдын образына токтолуп өтөлү. Чыгармадан далилдер келтирип, Толгонайдын образын мен силерге төмөнкүчө сунуштаймын. Бул сыпаттарды силер өз алдынча кайра дагы толуктасаңар болот. Толгонай кайраттуу. Аны тексттен далилдегенге аракет кылып көрөйүн. Ошол күндөн тартып башкармабыз Үсөнбай айткандай Бердибек болуп атка миндим. Чыгармадан баштан аяк согуш мезгилинде Толгонай балдарынан айрылганына карабастан мына ошол фронт үчүн деген чоң ураандын астында тынбай кайрат менен эмгектенет. Демек, кайраттуу, ошол эле учурда эмгекчил деп айтабыз. Жаңы заманга Субанкул экөөбүз эмгегибиз менен жетилдик. Билесиң го, жаз күздөгү кетмен колдон түшчү эмес. Толгонай Субанкул экөө жаш кезинен баштап мына ошол Эгин талаасында дыйканчылык менен эмгектенген. Согуш мезгилинде дагы тынымсыз эмгектенип, фронтко жүк жөнөтүп, эгин дан жөнөтүп турган. Кайрымдуу ошол эле учурда. Адам жакшылыкты жерден албайт, адам жакшылыкты адамдан алат. Ага ушундай учурда жөлөк таяк болгусо ким деп айтат Толгонай. Ал бүтүндөй элдин кайгы муңун тең бөлүшүп, аларга кайрымдуулук менен жардам берген аял. Кайраттуу, эмгекчил, кайрымдуу. Мындан башка дагы толгон токой сапаттар менен сыпаттап өтсөк болот. Силер дагы бул катарды өз алдынча толуктайсыңар деп ишенем. Апалар жөнүндө канча сөз айтпайлы, ал бизге аз. Демек, биз өзүбүздүн апабызды кандай көрөбүз? Биздин апабызда мыкты сапаттар деп кайсы сапаттарды айта алабыз? Бүгүнкү тапшырма жайнактын тагдырын, андан ары эмне болоруна ой жүгүртүп, анализ жазып, өз алдынча жайнактын тагдыры жөнүндө пикир билдиресиңер. Мындан сырткары энелерге карата 4 сап өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен ыр жазасыңар деп ишенем. Анткени ар бирибиздин энебизде мыкты сапаттары бар экендигине чоң ынаным көрсөтөм. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз аягына чыкты. Жалпыңарды көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.